Ассаламу алейкум достор. Учурда эң актуалдуу болуп жаткан бир жумуш боюнча мен сиздерге видео обзор даярдагым келип жатат. Бул иш менен албетте менин подписчиктерим да уже иштеп жаткан учуру, акча чыгарып иштеп жаткан учуру. Менде дагы бир аз сурануулар болду, мындайча ачыгын айтканда. Кантип иштеппиз, ушундай иш бар экен, иштеп атышыптыр, видео тарт деген суранычтарына себебинен ушул видеону тартып жатамын. Өзүм да бул жумушка иштебедим эле, ошондуктан катталган эмесмин. Сиздер менен биргеликте катталабыз, Кудай буюрса алдыда. Регистрация болобуз, описанияда ссылка аркылуу өтөбүз. Бул жерге логин жазабыз. Бул жерге имя пользователь жазабыз, бул жерге 2 жолу пароль жазабыз. Андан кийин зарегистрироваться деген кнопканы басып, бул жерге берилип аткан бизге цифра берилип атат, ошону кайталап жазабыз. Андан кийин подтвердить деген кнопканы басып коюшубуз керек. Регистрация завершена, сохранить этип алсак дагы болот. Бизге биринчи регистрация болгон учурда 100 рубль бонус берилет бизге. Азыркы учурда бир акция болуп жатат. Эгерде 31-майга чейин биз 500 сомго статус алып алсак, 31-майдан кийин уже ала албай калабыз. 500 сомго дагы ала албай калат экенбиз. Ошондуктан 31-майга чейин жетишип калсаңыздар болот. 500 рубль пополнение Kiwi аркылуу жасайбыз, жана ошондой эле 500 рубль пополнение жасаганыбыз үчүн мисалы мага жана менин үстүмдө кураторго дагы 50 рубльдан салып берет экен. Давайте бардыгын биргеликте көрөлү, Мынакей 100 рубльду берди. Эми биз буга акча салыш үчүн мына жерде пополнить деген басабыз. Мисалы ушул жерден азыр тандайбыз PTP оплата USDT деп турат. Мына жерде мисалы общие способы дегенди баса турган болсок, Юмани аркылуу, Kiwi кошелек аркылуу которсок болот экен. Мисалы мына Kiwi кошелекту тандайбыз, общие способы, Kiwi кошелек, андан кийин мына жерге сумма, канча сумма 1К дегени 1000 рубль экен, ошондо 500 рубль жокпу буда. Немени өйдө кылып койгон окшойт. Так, азыр пополнениени кое туралы достор, аны мен уточнить этип атам. Азыркы учурда бир сигнал келип калыптыр. Ошондуктан аны коюп коелу. Мына главный деген жерде мисалы мына басабыз. Мыного 3-2 дегенге сигнал келиптир. 3-1 3-2 тактап коеюн. Ооба, 3-2ге сигнал келиптир. Ушуну басабыз. Үстүнөн бир басабыз да. Бизде азыр 100 рубль бар да. Ошону всего дегенди басып туруп 100 рубльбузга 1,44 рубль кошулуп берет экен да. Ошону басабыз дагы подтвердить басып сигнал коюп кое берели. Всё. Сигнал койдук. Мына кабинетибизди карасак 100 рубль мияка өтүп калды. Азыр эми тактайм мен 500 рубль эмне болуп калды деп. Мисалы мына Kiwi'ни басып көрөйүнчү. Нет, бул Kiwi'ни басканда туура эмес болуп калат экен. Биз пополнить деген басабыз дагы. Мына PTP оплата 500 рубльдан жогору деп турат. Бул PTP болгондо Binance болобу, эмне болот биле албадым. Давайте биргеликте текшерип көрө берели. Пополнить деген басайын. Ну вот, достор, уточнить эттим. Прям Kiwi'ден эмес, биз PTP оплата аркылуу толтурсак болот экен. 500 деген басабыз, пополнить деген басабыз. Телеграмга киребиз. Киргенден кийин мына адамга туш келебиз. Ушул жерден биз мынакей достор, ушул жерден биз ушул адам аркылуу 500 рубль толтуруп алсак болот экен. Российский банковский карта. Канча которуңуздар келип атат дейт. Давайте 500 дей берели. 500 деп жазабыз.
Российский банковский карта. Просим вас подождать минуту. Банковский реквизит. Да, улантабыз достор, ушул адамга жазабыз. Бизге карта номер берет. Ушул карта номерди копиялайбыз дагы кибеге киребиз. Кибеге кирип, бул жерде перевод на карту деген жер бар. Ушуну басабыз дагы ылдый жылып перевод на картаны тандайбыз. Ушул жерде азыркы копиялап келген карта номерди коебуз. Андан соң 500 рубль деп жазабыз. Мынакей. 500 рубль дейбиз, оплатить дейбиз. Так, оплатить. Получить квитанция десек дагы болот. Квитанцияны биз emailга жөнөттүк азыр. Өзүбүздүн emailыбызга квитанция келет. Ушул квитанцияны сохранить этебиз. Так, ачабыз. Андан кийин бул жерде скачать этип алсак дагы болот. Эми биз бул жакка жөнөтөбүз. Скачать этип алганда файл түрүндө скачать этилип калат экен. Ошондуктан мен могул жерде скриншот кылдым дагы бул жакка жөнөтөмүн. Андан соң буга биз эмнелер жөнөтөбүз? Так, перевод ваш логин в платформе дейт да. Биздин логинибизди жөнөтөбүз. Биздин логинибиз кандай болчу? Ал логинди биз биринчи регистрация болуп атканда жазганбыз. Мен мисалы Мираж деп жазганмын. Ошону бул жака жөнөтөбүз. Так, логин деп туруп англисче Мираж. Вот. Представить логин в платформе дейт. Логин Мираж. Мираж деп отдельно жөнөтүп коеюн. Эми бир аз күтүп турабыз достор. Да, мынакей достор, менин балансыма 500 рубль салынды. Мен видео тарта албай калдым. 500 рубль салынды. Анан мен дароо эле бул сигнал бүтүп калбасын деп могул оюнга коюп койдум. Нол жерде 3-2ге кой дедибиз. Значит, нол жерге көңүл бурабыз да. 3-2. Мисалы мындай сигнал келет. Да, мындай сигнал келет. Мисалы мына Шекстер Соликорг, анан ФК ВТСК деген 3-2 деп турат. Ушул жерден главныйды карайбыз. Мына жерде турат, ушу мына Шекстер Соликорг дейби, ошол турат. Мынакей Шекстер менен ФК деген болчу. 3-2 дегенди издейбиз да, тык деп тыкылдатабыз дагы. Анан всего дегенди басабыз. Бизде канча баланс болсо ошол жазылат. Андан кийин подтвердить дегенди басып коебуз. Басканда биздин акчабыз бул жака кетет. Да, бул жака кеткенден кийин анан кийин күтөбүз. Качан гана эфир болгондон кийин биздин жана оюн бүткөндөн кийин акчабыз баланска келип түшөт достор. Акча чыгаруу жагын айта турган болсом, бул вывод деген кнопканы басабыз дагы ушул жактан акчабызды чыгарып алабыз. Өзүбүз каалагандай кылып чыгарып алсак болот. Азыр болсо биз неме кылайлы. Баягы айтып атпады беле бонусу депчи. Бонус боюнча мага уже берилип калыптыр. 500 пополнение кылдым. Ал 100 регистрация болгондо берди. 50 рубльдү мен азыр каяктан алганым айтып берем. Бул пополнение кылгандан кийин эле компания өзү бизге кошуп берет экен. Давайте мен силерге описанияга ушул группанын либо жаңы группабы, либо бир группаны ссылкасын описанияга жөнөтөм. Ошол жактан дагы кеңири маалымат алып иштесеңиздер болот. Акчасы чыгабы дешиңиздер да мүмкүн. Акчасы чыгат. Көптөн бери менин эң жакын эле адамдарым чыгарып иштеп келе жатышат. Эгерде кимде ким ушул видео аркылуу көрүп мени ссылка менен каттала турган болсо, анда айтып койсоңуздар, жанагы веб группасына кошулуу жолдорун кошуласыздар да.